Саламатсызбы, өзүңүз таныштырып өтсөңүз? Мен Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Акимдин орун басары Асанова Мээрхан Мизамовна. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө бүгүнкү учурда бизде акция болуп жатат. Ошолор жөнүндө өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып өтсөңүз. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата өкүлчүлүктөн атайын буйрук келген. Ошол буйруктун негизинде Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясындагы 2 ноябрдагы буйругу кабыл алынып, бардык тиешелүү мекеме ишканаларга, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына жөнөтүлүп, 1 айлык жарыяланган 15 ноябрдан 15 декабрга чейин. Ошол жарыяланган 1 айлыктын алкагында бардык мекеме ишканаларда, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында ар түрдүү формадагы иш-чаралар өткөрүлүп атат. Чоң рахмат. Ушул СПИДти биз кандай кылсак жеңебиз, же болбосо өзүңүздүн мындай өзүңүз ой пикирлериңиз жана сунуштарыңызды айтсаңыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ошол СПИД 1981 жылы АКШда ошол СПИД оорусу аныкталган. Кийин 1988 жылы бардык өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлигинин чогулганын негизинде ошол 1 декабрь СПИД күнү деп жарыяланып, ошондон бери мына 33 жылдан бери биз СПИДке каршы күрөшүү күнүн белгилеп келебиз. Бул ооруга каршы профилактикалык иштерди жүргүзүш керек, бардык калкка, элге маалыматтарды жеткириш керек. Ошондо гана ар бири өзү үчүн сак болуп, гигиеналык талаптарды сактаганда дагы бул оорунун алдын алса болот деген ойдомун. Бүгүнкү интервьюңуз үчүн чоң рахмат, саламатта болуңуз. Рахмат силерге да.